Окуучулар, жакшы эс алып жатасыңарбы? Маанайыңар кандай? Анда бүгүн аралыктан окутуу сабагыбызды баштайбыз. Кыргыз тили жана окуу 2-класс, орус класстары үчүн кыргыз тили жана адабият мугалими Байсалова Зина Амираевна. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы кереметтүү ала тоо. Сабагыбыздын максаты окуучулар ырды окуп, тил жатыктырышат. Ала тоонун кереметтүүлүгүн даңазалаган лексикалардын маанисин түшүнүп, оозеки кебинде колдоно алышат. Текстке суроо жооп аркылуу байланыштуу кебин өстүрүшөт. Кереметтүү ала тоого суктануу, сыймыктануу сезими ойгонот. Өтүлгөн темаларды кайталоо үчүн суроолорго жооп бергиле балдар. Ысык көл кайда жайгашкан? Көлдүн суусу кандай? Көлдүн айланасы кандай? Ысык көл жөнүндө ыр билесиңерби? Анда балдар, ушул суроолорго жооп жазып, менин WhatsApp'ыма жөнөткүлө. Жаңы сөздөр менен таанышабыз. Мөңгү, Ледник, тоолуу өлкө, горная страна, эң бийик тоолор, самые высокие горы, байлыгыбыз, наше богатство, анткени. потому что Мөңгү, тоолуу өлкө, эң бийик тоолор, байлыгыбыз, анткени. Балдар карагылачы, биз жаңы сөздөр менен таанышып алдык. Эми балдар, сүрөт менен иштейбиз. Ойлонуп, жооп бергиле. Тоонун сүрөтүн көргөндө эмнени элестетесиңер? Ала тоо жөнүндө уктуңар беле? Эмне үчүн ала тоо деп аталып калган? Азаматсыңар. Жакшы ойлондуңар. Тоонун сүрөтүн көргөндө ак калпакты элестетебиз. Биздин тоолорубузда кыштыр-жайдыр кар жатат. Тоонун күн тийген жеринде карлар эрип, күн тийбей калган жерде кар эрибей, алыстан караганда жерлер ала-була болуп көрүнөт. Башкача айтканда, кыштыр-жайдыр кар жатат. Ошондуктан биздин тоолорубуз ала тоо деп аталып калган. Балдар, уктуңарбы? Эмне үчүн ала тоо аталып калганын билип алдык. Анда балдар, дептериңерди ачкыла дагы. Биринчи көнүгүнү жазгыла, көчүрүп жазасыңар. Ошондой эле ырды көркөм окуйбуз. Жайы кышы кетпеген, мөңгүсү бар ала тоо, асман менен тирешкен, белгиси бар ала тоо. Көрдүңөрбү, буну биздин улуу жазуучу агайыбыз Жалил Садыков жазган экен. 4-күнүгү диалогду окуйбуз. Чыпалак бала менен Акылайдын сүйлөшүүсү балдар. Чыпалак бала: Акылай, ала тоо орус тилине кандай которулат? ала тоо орус тилинде пёстрые горы деп которулат. Акылай, Тянь-Шань орус тилине кандай которулат? Чэнь-Шань Кытай тилинен небесные горы деп которулат. Көрдүңөрбү балдар, биз билип алдык ала тоо эмне деп которуларын, Тянь-Шань эмне деп которуларын билдик. Анда балдар, текст окуйбуз. Кереметтүү ала тоо. Кыргызстан тоолуу өлкө. Кыргыз эли тоолорду ала тоо деп аташат. Орус тилине пёстрые горы деп которулат. Ала тоо биздин байлыгыбыз. Анткени алар түгөнгүс кендерге бай. Эң бийик тоолор Сары Жаз, Ак Шыйрак, Талас, Чаткал. Көрдүңөрбү балдар, биздин
Кыргызстан тоолуу өлкө болгондуктан абабыз таза, кооз, абдан бир сыймыктана турган жерибиз бул биздин тоолуу өлкөбүз жана Кыргызстан. Эч качан биз тоолорубузда көптөгөн жакшы кен байлыктарыбыз бар. Кен байлыктарга байбыз. Ошондуктан тунук сууларыбыз көп. Ошондуктан балдар, кереметтүү Ала тоо деген текстти жакшылап окугула. Суроолорго жооп бергиле. Кыргызстан кандай өлкө? Ала тоону эмнеге окшоштурасыңар? Ала тоо кандай которулат? Эң бийик тоолорду атап бергиле. Анда балдар, жообун көрөлүчү. Кыргызстан тоолуу өлкө. Ала тоону ак калпакка окшоштурабыз. Ала тоо Пёстрые горы деп которулат. Эң бийик тоолор Сары Жаз, Ак Шерак, Талас, Чаткал. Биз суроолорубузга жооп таап алдык. Көрдүңөрбү балдар, силер Ала тоо деген ырын уктуңар. Балдар менен кыздардын ортосундагы ынтымакты бекемдедик. Ал эми бүгүн балдар биз сабакта эмнелерди билип алдык? Ала тоо, Тянь-Шань тоолорун билип алдык. Ала тоо жөнүндө ырларды уктук. Ошондой эле тексттерди окуп, суроолорго жооп бердик. Эми балдар үйгө тапшырма 3-көнүгү көнүгүүдө чектердин ордуна тиешелүү сөздөрдү коюп жазасыңар. Ал эми 1-көнүгүүдө ырды жаттайсыңар балдар. Ушу менен аралыктан окутуу сабагыбызды аяктадык. Саламатта калгыла.